Урматтуу депутаттар, Аида Садбековна, сизге сөз. Рахмат. Каныбек Капашевич, кандай сиздеги барсызбы? Барбыз. Биз ойлоп атпайбыз сизди кызматка дайындангандан кийин бүттү комитет кереги жок экен деп. Комитеттин комитет чакырса келбейсиз, жыйынга катышпайсыз. Bir ay убакыт бергиле, bir айдан кийин келип мен силерге программамды келип көрсөтөм, бөлүшөм десеңиз, программаңыз андан бери 3 ай өтүп атат. Программаңыз жок, өзүңүз жоксуз. Аида Исатбековна, биринчи программаны биз 6 мартта указ чыккан, 6 апрелде мен презентация кылдым. Комитет мүшөлөрүн баарын чакырган. Ал азыр ар бир тармак боюнча дорабатывать этип атат. Мынакей 26 майда улуттук университетке чакырабыз билим боюнча. Профтик образование бүтүрдүк, мектеп боюнча бүтүрдүк, илим калды, анан кийин мектепке чейинки билим берүү калды. Анан кийин ошол жерден Акылбек Өсөнбаевич айтты, июнь айында бүтүргүзүп, сентябрда өкмөттүн кароосуна чыгарып, анан өкмөттүн кароосунан кийин официальный истерге алып келип бекитебиз. Бул биринчи. Сиздерге келе албай атканыбыздын себеби бүт 7 регионду кыдырып, мен 2 ай министр болсом, анын 40 күнүн региондордо өткөздүм. 2359 мектептин директору менен кезигип, алар менен 2-3 күндөн тренинг өткөздүк. Алардын бүт көйгөйлөрүн алып келдик. Азыр ошонун чечүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Биринчи мынакей бюджеттен бир тыйын албай, азыр 100 мектептин директорун Казанга окууга жиберип атабыз. Бюджеттен бир тыйын алган жокпуз. 700 англис тил мугалимин Гөлдө окутуп атабыз. Бюджеттен бир тыйын алган жокпуз. Андан бөлөк эң негизги азыр сизге көрсөтүп берет, кантип санарип платформа өтөбүз. Бул кыргыз билим берүүсүндөгү жаңы сапаттык деңгээл болот. Андан бөлөк буга чейин 2400 мугалим bir жылда кайра даярданып чекен. Каныбек Капашевич, түшүнүктүү, азыр сиз көрсөтүп өткөнсүз бизге, да? Замечание отдела, Мария Насреддиновна, пожалуйста, примите к сведению. Говорит, приглашение было на всех членов комитета, но лично я не получала. Тактар койсоңор ошону, бул биринчиден. Каныбек Капашевич, жакшы, хорошо, региондорду кыдырып, жакшы иш алып баратырсыз. Менин суроом башка да болуп атат да, бул мыйзам долбоорунан тышкары да. Бул мыйзам долбоорун албетте азыр биринчи окууга келип атат. Концепциясын колдоп беребиз. Сунуштарымды кат түрүндө силерге жөнөтөм. Меня вот что интересует. Вот в последние 2-3 дня в соцсетях бурно обсуждается приезд нашего экс-президента. И как мы все знаем, он собирается проводить лекции, он собирается читать лекции в наших университетах. Ушул боюнча сиздин оюңуз кандай, көз карашыңыз? Биз ал киши менен чакырган эмеспиз. Биякта университеттин ректорлору айтат, өзүлөрү чакырса алардын эрки, бирок ал Кыргызстандагы коомдук саясий турмушка дестабилизация алып келбеш керек. Туура түшүнөтөм, Каныбек Капашевич, анда бул сиздердин тиешеңиздер жок, бул ректор өздөрү түзмө-түз келишим алып келип атышат да. Бирок сиздин оюңуз кандай? Бул деген саясий годем, потому что это все-таки экс-президент. Здесь нужно, наверное, какое-то политическое решение нужно и одобрение. Вы так не считаете? Я понимаю, если это был бы просто экс-президент. Но давайте возьмем к сведению, что это у наш беглый экс-президент, коррумпированный. Я уже дальше не буду перечислять. Бул боюнча ар кимдин ар кандай ою бар. Мен мамлекеттик кызматтагы адаммын. Мен мамлекеттик кызмат мыйзамына башыйм. Макул, сиз министр катары ушуга өзүнүн негизи тыюу сала аласызбы, сала албайсызбы? Тыюу салынганга менде укуктук негиз жок. Эгерде кандайдыр бир саясий провокация болсо, саясий чыңалуу алып келсе, ар бир ректор өзү жооп берет. Түшүнүктүү. А өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Бул киши келип, бияка келип лекция окуган. Почему? Потому что я так считаю, что это человек, который собирается сейчас читать лекции тому поколению, у которого украл их будущее. Сиздин оюңуз кандай ушу жеке оюңуз? Ар бир адамдын жеке субъектив ою бар. Менин оюм, мен мамлекеттик кызматтагы адаммын, мен саясатчы эмесмин. Мен мурунку кетип калган президенттердин жок, мен бул саясатка аралаштырган жокмун. Мен сизден жөн сиздин жеке оюңузду сурап атам. Сиз кандай деп туура деп ойлойсузбу же туура эмес деп ойлойсузбу? Мен айтып атпайм. Жеке оюм, мен кетип калган президенттердин бирөөсү менен да кызматташкан жокмун. Мен өкмөт жөнүндө мыйзамды аткарам. Как вы все-таки умеете обтекаемо отвечать? К сожалению, я не получила ответа на свой вопрос. Но все-таки я бы хотела обратиться к нашим студентам, а в частности студентам нашего города Бишкек. Уважаемые студенты, я, конечно, уважаю этого человека как грамотного, образованного, интеллигента, да? Но я хочу принять к сведению тот факт, что именно из-за этих людей, я не хочу уже переходить на личности, но вы прекрасно понимаете, о чем я.
Я хочу сказать, что большинство наше с вами поколение выросло без родителей, вдали от родителей, потому что большинство наших родителей были в миграции именно, я считаю, что именно из-за этих людей. Поэтому, уважаемые студенты, я вас всех призываю задуматься. Рахмат, Аида Исатбековна. Айбек Төртович, сізге сөз. Қабаш, азыр сіз айттыңыз да, берген жоғыңыз екеуі бір-біріне қарама-қарсы келіп қалды. Сіз айтып атасыз, мен өкіметтің адамымын, мен өкіметтің мыйзамдарын атқарамын деп. Ошол эле мезгилде сіз жоопкерчиликти өзүңүздөн алып туруп, ректорлорго жүктөп атасыз. Ар бир ректор өзү жооп берет деп. Ректорлордун ар бири өз алдынча иш алып барса, анда министрликтин эмне кереги бар? Анда сиздин эмнеге министр болуп турасыз? Эгер сиз өзүңүз мындай bir нерсеге жооп бербесеңиз, мына Аида Исатбек кызы туура айтты. Эртең балким сиздин балаңыз келип, ата мен не деген окуу жайга окутуп койгонсуң? Менин угушум боюнча биздин келечекти урдаган, Кыргызстанды тоногон, канчалаган адамдарды аттырган адам мага келип лекция оку десе, сиз кандай акыбалда болосуз? Биз туура саясат чимессиз, бирок сиз ошол мамлекеттин келечегин, биздин келечек муундарыбыздын келечегини, билимдин келечегини карап отурган бир министрликтин башчысыз да. Анткени бизде бардык мыйзамдуу болуш керек. Мына сиз деле ошол саясатчы болуп отургансыз. Ошол кездерде баарыбыз айтып чыкканбыз. Мынакей Кыргызстанды сазга батырып кетти. 17 мартта 2002 жылы Аксыда мынча адамды аттырып кетти. Мына сиз деле айткансыз. Баары эле ошентип айтып келген. Анан бүгүн кайра эле келип туруп, эми туура ал кишинин мындай билимине, илимине шек тудурбашыбыз керек. Бирок ошол эле мезгилде биздин келечегибизди да ойлош керек да. Анда эртең мен да жеп, мен да урдап, качандыр бир күн жылдарды өткөрүп туруп келип, кайрадан мен ойлойт элем да, ошол кишинин өзүнөн суранып кетмөктүн. Мындай моралдык жактан өзүнө колго алып туруп, мындай кылса жакшы болмок да. Жакшы болмок. Эмне бизге келип кантип жешти үйрөтөбү? Мамлекетти кантип тоношду үйрөтөбү? Келечек муундарга. Эгер ошолдо мен студент болсом суроо бермекмин мен. Убагында ушинтип келип, кантип сиз мага эгер лекция окуп калса да, моралдык укугуңуз барбы деп. Ошондуктан сизден Каныбек Капашевич, мында сиз деле өзүңүзчө бир саясий фигурасыз. Бир ушул тармакка жооп берген инсансыз. Мен ойлойм, сиздин эркиңиз жетет. Ушул өзү оюңузду айтып, ушул терс көрүнүштөргө жол бербегенге. Мен сизди ошого чакырып кетем. Рахмат. Биздин ошол 5 ректордон катышып атат, алар туура жыйынтык чыгарыш керек. Биз министрлик тиги профессорду чакыр, жаны кетирип сал деп эч указание бере албайбыз. Эгер сиз айткандын баарын биздин катышып отурган ректордун баары туура түшүнүп, туура жыйынтык чыгарат деп ойлойм. Каныбек Капашевич, дагы кайталап кетем. Бул 5 ректорго эле тиешелүү эмес. Бул жалпы билим берүү министрлигине тиешелүү. Рахмат. Кезектеги сөз Атажанов Сырызбек Исламовичке сизге берилет. Чоң рахмат.